Tolong oleh getis. Gens. Rahmat. Akjol. Adattagıdayla jumuşga baratam. Telokdan jolga çeyin at menen gelem. Şat menen gelip jumuşga baratabız. Bu kışkısın kar bolganda karda gün döptün dep işteybiz. Mundayda muz çagabız. Köprülörgө muz kaптап калат, ошолорду чагабыз. Бүгүн биз Айтылуу Долоо нашысында турабыз. Бүгүн күндүн сууктугу 19-20 градус болууда. Бүгүнкү бериште биз ушул күндүн сууктугуна карабай иштеп жаткан жолчулар жөнүндө болмокчу. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Нарын областындагы Долоо нашысы деңиз деңгээлинен 3030 метр бийиктикте жайгашкан. Бул жердеги суукка карабай жолчулар күнүгө өз убактысында жумушка келишет. Жумуш кыштын күнү абдан оор болот. Төлөк айылынын тургуну 49 жаштагы Эсенбек Жакшылыков тоодон түшкөн суунун нугун буруу, жолдордогу каптап кеткен муздарды чалуу үчүн кесиптештер менен Караңкүр капчагайына келген. Алар айлыктын аздыгына карабай өз жумуштарын мыкты аткарышат. Кечки күн үйлөрүнө кайтышат. Мен ушу Долоонда иштейм. Жолдон иштегенде 9-10 жыл болуп калды. Жол тосуп келип кетиштейбиз. Кышкысы болсо такай эле иштейбиз. Күнү түнү жумуш болгондо майрамда деле тайгак болсо келебиз, болбосо жок. Эгер күн жабаган ачык күндөрү чачылган кучаларыбызды үйөбүз, таш теребиз, муз чагабыз. Жайкысы болсо командировочный чакыруу менен болуп калат. Айлык акы жогорулаганы менен үй бүлөнү багууда бул акча каражаты жетишсиз дейт бүгүнкү каарманыбыз. Бирок айлыктын аздыгына карабай, суукка тоңуп, ысыкка күйүп иштеп жүргөн жолчулардын жумуштары оор экенин айтпасак дагы бул кадрларда айдан ачык көрүнүп турат. Үстүм болсо айлыгыбыз чынында аз эле. Былтыркы мурдагы жылкыга караганда көтөрүлүп калды. Көтөрүлгөнү менен продукты тияктуу каматтаган менен жетпейт. Жолчулардын улусу 63 жашта, ал эми жашыраагы 38 жашта. Бул жумушка жаштар көп деле келе бербейт. Алар бул азаптуу жумушка 1-2 ай эле чыдап, анан кетип калышат. Кетип калуулардын дагы бир себеби айлык акынын аздыгы. Бүгүнкү күндө бийик тоолуу жерде иштеп жүргөн жолчулардын эмгек акысы 9-10 миң сомду түзөт. Бул былтыркы жылга караганда 2-3 миңге жогорулаганы. Эми бул эмгек акы кымбатчылык заманда бир үй бүлөгө жетеби? Анда сарасеп салып эсептеп көрсөк. Үйүнө кайткан Эсенбек Жакшылыков балдарын көрүп оор күнүн дароо унута түшөт. Айлыктын аздыгын шылтолуп жумушунда таштап кеткиси келбейт. Мээнет менен келген эмгек акы жугумдуу болоруна ишенип, келечектен көптү үмүт кылат.